Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңызда маек көрсөтүүсү. Ушул аптанын соңунда 10 январь күнү өлкөдө Кыргыз Республикасынын президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо жана референдум өтөт. Мамлекет башчысы болууну эңсеп 17 талапкер ат салышып жатат. Президенттик шайлоого жана бүткүл элдик добуш берүүгө эл эмне үчүн барышы керек, добуш берүү жана шайлоонун жыйынтыгына ар бир жаран жоопкерчиликтүү болушу керекпи? Тынчтыкты жана бейпилдикти сактоо үчүн биз терең ойлонуп, акыл менен добуш беришибиз керек. Маек программасынын алкагында жогорку кеңештин экс-спикери, коомдук ишмер Кубанычбек Исабеков менен ар бир жарандын чечими жана жоопкерчилиги туурасында кеп курабыз. Кубанычбек Сатындиевич, саламатсызбы? Студияга кош келиңиз. Жаңы жылыңыз менен. Шайлоонун натыйжалары үчүн ар бир жаран жоопкерчиликтүү болушу керек деп атабыз. Себеби добуш берүүгө барганда, кабинкага киргенде ар бир жаран жалгыз туруп, кимге добуш берет, кимди тандайт, чечимди өзү кабыл алып, өзү добуш берет да. Бирок маселенин бардыгы шайлоонун эртеси жаралчу эле да. Мына ушундай ызы-чуу, олку-солку учур болбошу үчүн республикадагы ар бир жаран добуш берүүдө жоопкерчиликти жеке өзү сезе билиши керек го дейм. Мунун мааниси канчалык? Сиз туура айтып атасыз. Мен бул жаңы келген 21-жылда сиздер менен биринчи жолу жолугуп атам. Кыргыз көрөрмандарын мекендештерим жаңы жыл менен куттуктап кетким келет. Элибизге, журтубузга тынччылык берсин, бейпилдик берсин, бакубат жашоо берсин, келечегибизди бирге түптөйлү деген ойдомун. Айтканыңыз Анан сурооңуз боюнча айткым келет. Биздин бир чети юрист катары, бир чети жаран катары, кайдыгер адам эмес катары айткым келет. Ар бирибиз өзүбүздүн жоопкерчиликти сезчү маал келди. Өткөн жыл кандай оор жыл болду. Бүткүл дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда. Эми быйылкы жылдагы жеңил болот деп эч ким айта албайт. Себеби бул шайлоо бизде бүт баары эле милдетин аткаруучу болуп турабыз азырчы. Өкмөт деле, жогорку кеңеш деле, мөөнөтү бүткөн жогорку кеңеш, мындай орусча айтканда самопальный жогорку кеңеш менен иштеп атабыз. Анан биз азыр жок дегенде бирөөнү шайлашыбыз керек, мамлекет башчы кылып. Ал киши жоопкерчиликти алыш керек. Бул эң оңой эмес, оор маалда келаткан кызмат. Бул кызматта бир ай, 2 ай же 1 жылда баарын оңдойм деген бул болбогон нерсе. Ички сырткы карызыбыз күчөдү. Ошол эле пандемия убагында эле 749 миллионго келишим түзгөн. Сооронбай Жээнбековдун убагындагы өкмөт ал акчалар кайда? Элде да суроолор көп. Анан экинчи толкун, үчүнчү толкуну мына Европаны каптады. Эң кыйын деген Америка биринчи орунда келатат. Адамдардын өлүшү боюнча дагы, бул оору илдеттин жугушу боюнча дагычы. Россияда да абал өтө начар, Казакстанда деле начар. Бизде болсо ачып салдык. Даярдык барбы же жокпу? Бул бир чети. Экинчиден, мына бул шайлоо менен бүтпөйт. Азыр биз деген бийликтин түрүн эле тандап атпайбызбы? Парламенттикпи же президенттикпи? Тилекке каршы экөөнү эле коюлуп калды суроочу. Парламенттик президенттик же президенттик парламенттик дегенде коюлса, бул жакшы болмок. Себеби бир топ мамлекеттер ошондой баланс менен болсо болот эле да. Бирөөнүн көзү майбасып баратса экинчиси. Мисалы, азыркыдай чимкирик парламентти, чимкирик деп айтылып калбады. Президент да керек болсо таратып ийгендей иштей албай атса, президенттин көзү майбасып эле кыйын болуп баратса, өтө мамлекетке элге чыккынчылыктай болгон иштер жасаса, жогорку кеңеш дагы импичмент жарыялаганга жана комиссия түзүп анын жумушун иликтеп четкектегенге мүмкүнчүлүк берсе жакшы болот эле. Эми болор иш болду. Анан муну менен бүтпөйт, бул шайлоо менен. Алдыда мисалы жогорку кеңешин шайлоштурат. Андан кийин өзүңүздөр эсиңиздерде өткөн жылы мартта пандемияга байланыштуу жылып калган жергиликтүү кеңештин шайлоолору турат. Андан сырткары дагы бир азыр мына президент мурунку азыркы күндөгү конституция менен шайланып атат. Биз аны тандап алгандан кийин дагы бир референдум мойнубузга турган турат. Президенттикке каалайбыз же беркинсинеби? Конституцияны деген азыр дагы ошого ылайыкташтырышыбыз керек да, анан эл бекитиши керек. Ошон үчүн бизде бул жыл саясий жыл деп эсептесек болот. Анын үстүнө ар бирибиз жоопкерчиликти мойнубузга алышыбыз керек. Четте калбашыбыз керек. Эртең кайра шыбабай, тигил иштебей койду, бул жаман, бунун ордуна могул келсе жакшы болот эле дебей, анан кийин БШК баарын күнөөлөй бербей, биз азыр өзүбүз барып добушту берсек, эч ким жасалмай албайт. Жасап химия кыла албайт, эгер бирөөнө көбүрөөк добуш берсечи. Демек, ошол мыйзам чегинде уткан кишини биз колдошубуз керек баарыбызчы. Баш ийишибиз керек. Ага утулган кандидаттар да куттукташ керек.
Уткан кишини да мен чакырар элем. Элди журтту бөлбөй, тууган урук, куда сөөктөрдү жумушка тартпай, керек болсо ошо утулган кандидаттардын да программаларын жакшыларын алып, эмне үчүн албаш керек? Алыш керек. Эгер татыктуусу болсо, профессионалдуусуна карап, тажрыйба, илим билимине карап, аларды кызматка тартып, бакылдаган текени суу кечкенде көрөйүн дегендей, элди биримкенге аракет кылыш керек. Азыркы могу кандидаттарды карасаңыз, тилекке каршы бул дебаттардан мен ыраазы болгон жокмун. Бири-бирин чукумай, укумай, керек болсо жеке адамдык сапатына, жеке турмушуна да кийлигишүү болуп атат. Ыплас иштер кетти. Анын колдогондору уят сөздөр менен сөгүп сакканга чейин барып атат. Бул биз мындай Кыргызстандын келечегин чогуу түптөй албайбыз. Биз шерме уят болуп бүттүк чет мамлекеттердин баарына теңчи. Мен кайдыгер адам эмесмин. Сиздин да, менин да балдарым, тууган урук, кыргыздын жарандары жакшы өнүгө турган, өсө турган мамлекет иштешибиз керек. Каралардын бийлиги эмес, көчөнүн бийлиги эмес, мыйзамдын бийлиги болуш керек. Ошон үчүн жоопкерчилик ар бирибизде. Биз деген баарыбыз эле саясатты сүйлөйбүз. Бирок үйүбүздө ошол эле балдардын курсагы токпу же жокпу? Кийим кечеси бүтөнбү же жокпу? Азыр бул дистанциондук обучение болуп атканда сабагы кандай болуп атат? Бир карап койдукпу ошонун дневнигин, жокпу? Бирок саясатты сүйлөйбүз. Короосун шыпырып койдубу? Малынын чөбү даярбы? Жеми барбы? Жок. Баары эле саясатты сүйлөйт. Келгиле өзүбүздөн баштайлык. Өзүбүздөн баштайлык, жол картасынчы. Үй бүлөдөн баштайлык, көчөбүздөн баштайлык, айылыбыздан, райондон. Өзүбүз эмне кылып койдук талап кылаардан мурунчу. Да, жетекчилер шайлангандан кийин, жогорку кеңеш шайлангандан кийин, алар деген сиз бизде эмес, экинчи эсе жоопкерчилиги күчтүү болуш керек. Алар деген ошол түптөгөн өкмөттүн жоопкерчилиги күчтүү болуш керек. Андан кийин президентке келген кишинин жоопкерчилиги күчтүү болуш керек. Себеби биз сиздер төлөгөн салыктын эсебинде алар айлык алып, жылуу жумшак машина минип, жылуу жумшак кабинетте отуруп, бизди башкарып атышат. Бийлик элге иштеши керек, эл бийлик эмесчи. Ошон үчүн сурап алгандай ар бир жарандан акысы болуш керек. Вот сурап ала турган маселебиз 10 январдан башталып атат. Ошон үчүн кийин бармагыбызды тиштебей, мен дагы эмне кылып койдум экен ушу мамлекетке деген биринчи кадамыңыз өзүңүздүн жарандык милдетиңизди аткарып туруп ушу шайлоого барып каалаганыңызды шайлаңыз. Мажбурлоо, коркутуу, үркүтүү деген болбош керек. Себеби бүгүн келген бийлик өмүр бою бийликке чейин отурбайт. Биз мына канча президенттерди кубаладык, канчасы бирөө камакта отурат, экөө качып жүрөт, бирөө тиги маселеси дагы чечилген турат азыр. Бирөө карызга батырып койду. Анан мамлекет башчы болуш деген оңой эмес. Алдап солдоо менен барып туруп, адам өзүн өзү алдай албайт. Баарын алдай алат экен да. Кантип мен таза утуп алып келдим деп туруп элдин атынан сүйлөй алат. Азыр карасаңыз, көчөдөгү таксисттер деле элдин атынан сүйлөй баштады. Чабан же көчөдөн жоксаң, элдин атынан сүйлөй турган мамлекет башчынын акысы бар. Андан кийин бүткүл жогорку кеңеш бир депутат же спикер да сүйлөй албайт. Элдин атынан бүткүл жогорку кеңеш айтып атат. Ошого татыктуу кишини шайлап алалы деген мен ойдомун. Кубанычбек Сатындиевич, абдан маанилүү омоктуу ойлорду айттыңыз. Ушул коомдун ашкере саясатташып кеткен боюнча суроо бергим келип атат. Эмне үчүн мындай абалга жетип турабыз биз? Чындап эле азыр керек болсо тамактанып отурушса дагы саясатты сүйлөйт. Сиз айткандай өз иши менен алек болбой калгандар көп болуп атат. Куран окуткан жерге барсаңыз дагы, молдонун Куранын уккандан кийин эле өзгөчө биз саясатчылар сезип турабыз да бизге суроолор жаадырат. Машинеде кетип баратсаң деле, самолетто баратсаң деле ушундай болуп атат. Биздики Кыргызстандын коомчулук Кыргызстандыкы. Аны саясатта айтып атасыз, жакшы киши калбай калды. Сизди дашыбайт бир аздан кийин. Мени дашыбайт. Баарыбыз эле бирибизди жаман көрүп калдык. Өзүбүз жакшыбызбы дегенде ошол суроону береличи. Бул бир чет. Экинчиден, саясатты саясатчыларга анан бул бийликке койбойлу. Бирок көзүн май басып кетпейчи. Татыктуу кишилерди алып келиш керек. Бизде кадр саясаты аябай начар болуп атпайбы? Мына конституциянын долбоорун баягы ат сүйрөп келатса, арабасы аттан ашып кетти. Конституциянын долбоорун чыгарып атышат. Мараң мына кайсы бийликке барабыз деп атсак, тигилер уже жазып атат. Ошол жерге даже атка минерлер, министр болуп турган кишилер азырчы айтып атат. Светский государство деген конституцияны алып салыш керек дейт, конституциядан. Орус тилин алып салыш керек дейт.
Мен айтар элем, кичине акылга алчайлык туугандар деп. 1 миллион кыргыздын жарандары Россияда жүрөт. Биздин көпчүлүк кыргыздар дагы бул шаарларда кыргызча билбегендер бар. Орусча сүйлөшөт. Аларды эмне кылалык? Ошон үчүн кичине акылга алчайлык туугандарчы. Мен да кыргызмын. Кыргыз деп жүрөгүм согот. Кыргыздыкы биринчи очередь болуш керек, мамлекеттин кызыкчылыгы. Бизде 86 улуттун өкүлдөрү жашайт Кыргызстандачы. Аларды эмне кылабыз? Бири-бирине үйлөнгөн, бала чакасын кантип бөлөсүңөр туугандарчы? Өзбектен аял алганы бар, кыргызга, казакка турмушка чыкканы бар, орусқа чыккандары бар. Биздин мигранттардын бир тобу Алпурга африканецтерге чыккандары бар. А балдарын кайда бөлөсүңөр? Туугандар кичине арыдан бирирээк бололу. Андан көрө өзүбүздөн жол картасын баштап, өзүбүздү оңойлучу, ички дүйнөбүздү оңойлучу, ойгонолучу туугандар. Илимдүү, билимдүү бололук дагы. Анан болбосо бизде Хизбут Тахрир күч алып турат. Фундаментализм күч алып турат. Жанагы Аллаху акбар деп туруп Кудайга жамынып кишини мууздагандарға кошулалыбы? Сирияга канча согушка барып келип азыр камалып атат да мындай. Анан да кайтар элем, бул кандидаттар да биздин жарандар. Ошол кандидаттарды колдогондор да биздин жарандар. Аларды уруп согуп, коркутуп, сен үйүңдү өрттөйм дегендер да биздин жарандар. Бирок мыйзам менен болбосок туугандар, мыйзамсыз шайланып келген киши, мына октябрда эле эмне болду? Октябрда эле мыйзамсыз шайлангандар эмне болду? 108 орунду 3 партия алып алды. Азыр ошондой болбошубуз керек. Себеби эртең кайра көтөрүлүш чыкса, мурдагыдай тынчтык менен бүтөөрүнө мен көзүм жетпейт. Көп куралдар бар. Каралар бийликке келип аткандар бар. Көчөнүн бийлиги эмес, мыйзамдын бийлиги болуш керек. Анан биз президент шайланса, кимиси шайланса дагы кичине мүмкүнчүлүк беришибиз керек туугандар. Бир ай, 2 ай иштеке боло элек деле аны жулмалап, анан сен тигиндейсиң, мындайсың дебей. Утулган кандидаттар дагы барып куттукташ керек. 51-дикке чакырыш. Саясий маданияттуулукта болсо дейсиз. Ошого келишибиз керек. Саясатты саясатчыларга берелик дагы, келгиле өзүбүздөн баштайлык. Оокатыбыздан, үй бүлөбүздөн, айылыбыздан. Анан ар бирибиз төрөлүп өскөн жерибизге барып катташалык. Улууларды урматтайлык. Карынын акылын кепке сал деген бар. Карынын сөзүнчө. Анан карыларды азыр свалкага ыргыт дегендер да болуп калды. Урматтуу жаштар, силер да карыйсыңар. Силер да ата-энеңер бар. Ата-энеңерди свалкага саласыңарбы? Бирок азыркы иштеп аткан жаштар, мына вице-премьерлердин баары жаштар, губернаторлордун баары жаштар. Кайсы акимди көрдүңөр 60-ка чыкканынчы? Бирок ошол эле маалда жаштары дагы мындай бир барак кагазды окуй алгандары керек да. Биз уят болбодук бу сексуалдык булар менен, мурунку төрагалар менен көрүп туруп окуй албайчы. Мамлекет уят болбоду. Ошон үчүн коңшу мамлекет, чебер мамлекеттин жетекчилери менен сүйлөшүп атса, бир келишимге келсе, ошол тең таймаш алып, ошол Кыргызстандын кызыкчылыгын сактап кала алабы деңгээли же жокпу? Илимди, билимди, тажрыйбаны эчтекеге сатып ала албайт да. Мен жумуш сураган жерим жок. Мен оокатым бар, мен иштейм. Ошол эле маалда мен кайдыгер киши аламбасмын. Кайдыгер боло албайм. Бул деген чыккынчылык болуп эсептелет. Сиздерге рахмат ушуну чагылдырып атканыңардачы. Ошол эле маалда бүткүл кыргыз эли кичине келгиле маданияттуулук өтөлүк. Шайлоо маданиятын өтөлүк. Чаналып эле 2 күн калды. Андан кийин өзүбүздүн маданиятты көтөрөлүк. Жана уят сыйыттуу иштерди кайра кичине баштайлык да. Диндин да жакшы жагын алалык, жаман жагын таштайлык. Анан биз жанагы мамлекеттин келечегин кура турган болсок, чогуу жашашыбыз керек. Чогуу жасайлык. Бир президенттин да, өкмөттүн да, жогорку кеңеш жалгыз үчөө жасай албайт мунучу. Ар бирибиз милдетибизди сезелик да билелик. Өлкөнүн бүтүндүгүн, мамлекеттин келечегин сактап калуу эң башкы маселе болот. Президенттин кызматы эмес, ошол маанилүү бизге. 30 миллион халкы бар улуттардын мамлекеттүүлүгү жок. Бизди ата-бабабыз, келечектеги жаш мундар эч качан кечирбейт. Эгер биз ошону жоготсок. Биз ушуга келип калдык, бычактын кырында турабыз азырчы. Мындан кийинки шайлоолор оңой болуп өтөт деп ким кепилдик бере алат? Мисалы 30 партия чыкса, ар биринин списогунда 100дөн 150дөн киши чыкса, анын мүчөлөрү дагы бар да. Алдыда мындан да чоң экзамендер турат. Ошого даяр болушубуз керек, урматтуу шайлоочуларчы. Анан утулганды да билиш керек, утканды да билиш керек. Уткан киши да көзүн май баспаш керек. Тууган уругун үйүнөн сыйлагынын, достчулукту үйүнгөн жасагынын, той ашты берип атабыз болушунчачы азырчы. Коопсуздукту ким ойлоп атат? Ушуларды ойлобойлубу да. Сарапкорчулуктан кетпейлиби мисалычы? Анан миң деген кишини чогулткандар бул деген азыр деген душмандык кылганга барар деп эсептейм. Себеби ковид
эч кайда качып кеткен жок. Анан алдыда конституция да турат. Жаңы долбооручу. Конституция бул элге иштеши керек. Бири күнгө эмес, бир президентке эмес, түбөлүккө иштей турган мыйзамга алып келишибиз керек. Ошон үчүн аны дагы акыл калчап жасашыбыз керек. Кыргызстандын кээ бир мүчөлөр айтып атат Конституциялык кеңеш мененчи. Биз өзүбүз чечишибиз керек, Кыргызстандын келечегин өзүбүз, жалгыз кыргыздар чечиш керек дейт. Бизде 86 улуттун өкүлү жашайт. Бул бир деңиздер. Экинчиден, кыргыз мамлекетинин эли өзүнүн келечегин өзү чечет. Бирок Кыргызстан асмандагы жылдыз эмес. Жалгыз жашап жерген жер жок. Биз кошуна колоңдорубуз бар. Биз бүткүл улуттар уюмунун мүчөсү. Эл аралык көп уюмдардын мүчөсүбүз. Ошо адам укугу боюнча, мисалы силердин профессионалдык кесибиңер боюнча да биздин адам айтканга, өз оюн билдиргенге, өз оюн эркин деген бар. Анан Кыргызстандын да көп келишимдерге кол койгондору бар. Алар ратификация түрүндө, закон түрүндө өткөндөрү бар. Ал деген келишимдер Кыргызстандын ички законунан өйдө турат. Бүткүл дүйнө жүзүндө ошондой, Америкада да ошондой, Россияда. Алар да Кыргызстан менен эртең биз деген биз өзүбүз билебиз, пошли деп биз деген алгандарыбызды бербейбиз. Тегүү десек, эртең биздин 1 миллион кишини мигранттарды кайра кубалап салса, эмне болот бул жердечи? Мен жөнүгө мисал айтып атам. Күйүүчү май биз 95% көз карандыбыз. А эмне болот кайда? Газ боюнча тигүү. Биз деген кыргыз мамлекети келечегибизди кыргыздар өзүбүз түптөшүбүз керек. Бирок акыл калчап, ойлончу, ойгончу, өзүбүздүн тагдырыбызды бирөөнө сала бербей, өзүбүз чечим алып келген. Ошон үчүн жоопкерчиликке чакырар элем, урматтуу мекендаштар. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен сиздерге рахмат, маек кургандарга. Ушул шайлоону бир жакшынакай өткөрүп, мыйзам чегинде өткөрүп, бир жок дегенде бир жакшы жагынан дүйнөсүнө Кыргызстанды азыр көргөзүп коелучу. Онун мисал болсунчу. Анан жылдын аягына чейин калгандарын да ошондой өткөргөнгө аракет кылалы. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Атайын келип, жалпы калкка кайрылып, эми күйгөнүңүздөн айтып атасыз. Бул ойдун бардыгын ушул сиздин жаңы жылдагы аруу тилектериңиз ишке ашып кетсин. Элибиз ынтымакка келип, кайсыл бир саясий топтун же талапкердин куралы болбой, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн бир түндүктөн ынтымак малга келет деп терең ишенели. Рахмат. Жем болбойлук бирөөнө. Ишиңизге ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчү, Жогорку Кеңештин экс-спикери, коомдук ишмери Кубанычбек Исабеков бүгүнкү студиянын мейманы болду. Биз ар бир жарандын мамлекет алдындагы жоопкерчилиги, ар бир жарандын шайлоого катышуусу жана жөн гана тандоо жасабастан жоопкерчиликтүү тандоо жасоонун маанисине токтолдук. Маекти Расул Багышбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.